Ал кыргыз тилинин сүрөт жазма доорун ачкан окумуштуу. Бүт өмүрүн тоо ташта, таш бетиндеги сүрөт жазууларды изилдөөгө арнады. Аны саналаштары тамашалап, альпинист деп коюшчу экен. Альпинист дайыма бийиктиктерге умтулат, дүйнөнү бийиктен көрүүнү самайт. Бул инсан кыргыздардын соңку жылдарда тарыхына жаңылык киргизип, 3 кабат боз үйдү тиккен. Бүгүнкү каарманыбыз Лютфулла Жусупакматов. Саламатсыздарбы? Эфирде Аброй программасы жана анын алып баруучусу мен Жылдыз Орозматова. Бұл екінші сон бір час, бұл 5 час, бұл 7 час. 50 жылдан бери жазылып келе жаткан эмгек. Лютфулла Жусупакматов Саймалы таш, таштагы сүрөттөр тууралуу издеп, буга чейин 20 томдук чыгарма жазган эле. Китеп болуп чыккандан калган 40 томдугу азыр компьютерде терилип, басылмага даярдалып жаткан кези. Лютфулла Жусупакматов эч качан саясатка кызыккан эмес. Ал бүт өмүрүн илим казууга арнаган инсан десек болчудай. Каарманыбыз Кыргызстандын тоолуу райондорунун бири болгон Каракулча жергесинде туулуп өскөн. Жогорку окуу жайды борбордон бүтүрүп, кесиби боюнча кайра эле айылына кыргыз тилчи мугалим болуп келет. Муну менен бардык нерсе чектелген жок. Кийин Москвага чейин барып, билимин тереңдеткен. Айтылуу Саймалы таш сүрөт жазмаларын изилдеп, кыргыз тилинин сүрөт жазма доорун ачкан. Бұл иш негізінен 1980 жылдардан башталған деп айтып отат. Ошол негізінен ошол жанагы картанын табылышы менен алайда табылган дагы. Алайда табылып, ошондо маалыматтар болуп туруп, анан ошодон баштап 80 жылдардан баштап кызыгуу пайда болду деп атат да. Оору мейман деп коет экен. Лютфулла Жусупакматов учурда сыркы болуп турган кези. Саймалы таш сүрөт жазмасы бай мурас. Элибиздин эзелки тарыхы, улуттук сыймыгы, көөнөрбөс өнөрү асыл мүлкү, акыл ою, илим билими, жана аларды чагылткан таш китеби, энциклопедиясы. Мына ол жерде азыр менин колумда ошол пиктографиялык кыргыздын Саймалы ташка байланышкан эмгектердин ичиндеги мына бир эле 3-чү томун көрсөтөйүн. Мына ушу 3-чү томунун мына 1-чи бөлүгү. Мына ушу 3-чү том өзү мына ушинтип 7 бөлүктөн турат. Өзүңүздөр карагыла, бир эле томдун 7 бөлүктөн 1000ге чейинки 500ден ашык беттерден турган эмгегинин өзү Лютфулла агайдын бир илимдеги феномен адам экендигин далилдеп турат. Мындай адамдар Кыргызда чанда эле жаралган адамдардан болсо керек. Лютфулла агай Саймалы ташка 10 жыл каттап, ал жерде жашап изилдеген. Маек учурунда ал бизге убагында адам буту жетпеген тоолорго барып, таштарга чыгып, чийме сүрөттөрдү кагазга түшүрүп келгенин айтты. Көпчүлүгүнө бул нерсе кызык эместир. Бирок ал элибиздин таш бетиндеги байыркы тарыхын күкүмдөп отуруп чогултту. Ааламдын картасын табып, дүйнө окумуштууларын таң калтырды. Тегеле Кыргызстан аймагында тарых эстеликтердин бул түрүн изилдеген окумуштуулар жокко эсе болгон. Биз эмгектерди мындай барктап карасак, бардыгы четтен келген. Ушул жаатта тарыхтын ташка тартылган сүрөттөрүн изилдөө аспектисин биринчи жолу дыңдыбузган Лютфулла Жусупакматов. Ал иштерин эң алгач Саймалы таш эмес, Түштүк Кыргызстан башка региондордон башталат. Алай районунун Терген таш деп аталган деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктиктен жогору турган бир шарт аябай татаал аймактан изилденген да. Кийинки объекти Баткен сүрөт таш деп аталган пирамида сыяктуу таштын тегеретте оюлган сүрөттөр изилденген. Лютфулла Жусупакматов мен үчүн бүтүндөй илимдерди интеграциялап турган энциклопедист окумуштуу сыяктанат. Мен аны менен биринчи учурашканда эле сөзмөрлүгүнө, ушунчалык көптү билерине таң калдым. Аны мен тамашалап альпинист деп коем. Ал үчүн дүйнөнү бийиктен көрүүнүн ырахатынан өткөн ырахат жоктур.
Боз үй кыргыздардын уникалдуу турак жайы, элибиздин улуттук мүлкү. Бул 3 кабат боз үй сырттан келген ар бир адамдын көңүлүн өзүнө бурдурбай койбойт. Туристтерди тартуучу Ош шаарындагы негизги кооз объектилердин бири экени да талашсыз. Лютфулла Жусупахматов өзүнүн бул жаңылыгы 3 кабаттуу боз үйү менен кыргыз элинин маданий турмушуна да салым кошкон. Таласта өтө турган Манас эпосунун 1000 жылдык мааракесинде бул ак өргө дүйнө элине көргөзмөгө тургузулган. Өзгөчө бир жаңылык менен, бир белек менен барууну чечип, анан агай ошондо 3 кабаттуу боз үй тигүү идеясы агайга ошондо келиптир да. Эми мен көргөн эмелер дейт 2 кабаттуу болчу дейт сүрөттөр дейт. Бирок мен эмени эске алдым. Манас 3 илтигин дейт да. Манас Семетей Сейтек деп кыргыздарга белгилүү болгон. 3 илтиктин 1000 жылдык урматына карата мен 3 кабат боз үй деген ошону мындай символдоштуруп, экөөнү теңдештирип, ушундай үй жасоо оюма келди дагы. Анан мен буга киришип баштадым дейт да. Агайдын өкүнгөн себеби буга абдан кыска убакыттын ичинде бул жасалууга туура келип калган да. Өтө кыска убакыттын ичинде жасалган. Мына ушунун жасалганысынын бардыгы кыргыздын атам замандан берки тарыхы чагылдырылган. Мына сырттагы чийдеги сүрөт эмне түшүндүрөт мына бардыгы. Бүт колго жасалган. Ичиндегиси жанагындай таш сүрөттөгүлөр 12 ай, 4 мезгил, Будай, Жилмогуз, Жума бардыгын ичинде жасалат. Мынанын өзүнүн астында 18 ташбакадан дүмүрдөн жасаган. Мына боз үй жердин бетинен 1,5 сантиметр бийик болуп турган. Астында айтылып жүргөн айтым легенда төп чыгыш керек. Ошол 18 ташбаканы жонунда көтөрүп турган. Жер шарын ташбака көтөрүп турат деген идеяны көтөрүп чыккан. Буга баягы жамгыр тийгизбей, кар тийгизбей атайын бир айван жасап, ошонун астында орусча айтканда навес. Ошо навестин алдында ушуну сактасак деген агайдын тилеги бар эле. Анан андай болбой калды дагы, акырындык менен мезгилдин өтүшү менен баягы кийиздердин баарын күн жеп, күбө жеп дегендей укаланып түшүп жана башка болуп, анан сөөгүн да чечип алып, шаардагы кайсы бир уюмдун жертөлөсүнө алып барып жатып, ошол жерден ал тургай жыгачтарды да чирий турган болгон мезгилде анан жакшы жери могу патележе ошону алып чыгып, мындайча арендага алып, анан тигип, жамап жасап дегендей бүгүн элге тартуулап сунуштап отурат да. Жусупахматовдун бир жакшы иштери ошо Манаска карата буну акимияттын эсине салганда 3 кабат боз үйдүн проектиси бар экен, ошону жасалгалап биз Манастын үйү деп апаралык деп. Анан ошол максатта алып барыш үчүн бул киши аябай ички жасалгасын ушул кишинин мээнети. Жанакы саймалуу таштагы көрүнүштөр тартылган. Анан мына килемдер ар бир доорго, мисалы Орто Азия кандай акыбалда болгон, кайсы жылдары, анан таш доорундагы, бронза доорундагы ар бир доорду өзүнчө килемге түшүрттүргөн. Кыска убакта өзгөчө кооздук менен жасалган ак өргө Манас эпосунун 1000 жылдыгында гран-прини алганга жетишкен. Өкүнүчтүүсү, Лютфуллага эмес өзгө адамдардын ээлик кылып кеткенин санаалаштар айтышат. Каарманыбыз эмгеги бааланбай калса деле өз ишин токтоткон жок, дагы күчтөнүп жаңы нерселерге кол сунду. Лютфулла Жусупахматовдун кыргыз тилин өнүктүрүүдө да барандуу көмөгү бар. Ал Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасында иштеп баштагандан тарта түштүк чөлкөмдө методикалык лабораторияларды негиздеген. Азыр окуу жайдын ардагер мугалими, жаштарга үлгү болчу агартуучулардын сап башындагы инсан. Бизде биринчи кафедра башчысы болуп келгенде бардыгыбызды иштетип, эмнелерден ишке салды да.
Анан кийин көп иштегенди ким жактырсын азыркы мезгилде. Алгачкы жолу Нооруз белгиленип аткан учурда бир дасторкондо отурганда анан кийин агайга баардыгыбыз баштап эмеден аксакалдар сүйлөй баштады. Ай, Лютфилла, сен жакшы иштеп атасың. Бир эле кемчилдигиң, Лютфилла, сен балдарга катуу сүйлөбөчү, этият болчу деди. Өзүм ушундай жакшы эле болоюн деймин. Бирок мен бул мүнөз атаман калган, бул мүнөз менин энемен калган. Силер мени муну айтып токтото албайсыңар деп кайра бизди урушуп салса болбойбу. Лютфулла агай кесиби кыргыз тилчи, түрколог болгону менен башка өнөрлөрү да толтура экен. Биолог, ботаник, физик, астроном адистиктери боюнча диплому жок болсо да кызыгып жүрүп өздөштүрүп алган. Дарыгерчиликте жашайт. Өзү изденип жүрүп, кайсы жерге барбасын, чөптөрдүн баарын топтоп келип, ошону окуп үйрөнүп, биологиялык жагын, ботаникалык жагын, физиологиялык жагын кыртыштан бери окуп үйрөнөт да. Анан барып ошол дары чөп кайсы ооруга дары, кантип жасалат, аны кантип ичиш керек, кантип пайдаланыш керек. Ушунун баарын китеп кылып жазып койду. Болгону каражаты жоктугуна мына азыр мен билгениме 10 жыл болду ушу китепти жазганына. Жарыкка чыкпай турат. Биз мисалы үчүн медициналык коллежде орус жок да. Эгер ушундай бир меценаттар чыгып бул кишиге жардам берген болсо, ал дары чөптөрдүн китеби чыккан болсо, мынандай окуп аткан окуу жайларга, иштеп аткан медициналык кызматкерлерге чоң пайдасы тиет эле. Анын эч убакта бир ордунда туруп калбаган мүнөзү бар. Ал суу сыяктуу. Тынбай изденүүнү каалайт. Ден соолугунан аксап калганына карабай, күн сайын окуу жайга келип кетет. Калем кармап, өз оюн кагазга чиймелегени. Мүмкүн ушул нерсе ага дем күч берип тураттыр. Каарманыбыз жубайы экөө 2 уул 1 кызды эрезеге жеткиришкен. Азыр өзү неберелерине да билгенин үйрөтүп тарбия берип келет. Чоң уулунун баласы Муса абдан шайыр жигит окшойт. Чоң атасынын маанайын көтөрүп, кечке күлдүрүп отурду. Менин чоң атам жакшы көрөм. Анткени атам билимдүү, аябай көп иштеген, китепти көп жазат. Мен атамдай болгум келет. Бирок ага эмес, бизнесмен, англис тилди үйрөнөм. Атам бизди аябай жакшы көрөт. Акча берет. Бал болсо урушат. Не албайсың деп. Заман күлүк, заман шарын уккунда, ар намысты абдан бийик туткунда, күчтүү сенин талантың, күчтүү сенин канатың, канатыңды катуу серме, Лютфулла. Лютфулла Жусупахматов жасаган түркүн эмгектерди, ал тууралуу асыл ойлорду биз албетте 20 мүнөттүк берүүбүзгө батыра албадык. Келечек муун бул инсанды кыргыздын сыймыктуу уулу деп таанырыбыз, чындык.